Ассаламу алейкум жигиттер, такси коллегалар. Өзүңөр көрүп тургандай бүгүн тема такси жөнүндө эмес, именно ушул силер көрүп турган цементовоз, бетономешалка эмне кандай айтылат. Мындай машиналарды айдап жүргөндөр, опыты барлар билет болуш керек. Жумуш водительдер керек экен, категория С жарайт экен да бул машиналарга. Ушул эмелерге чоң миксерби же бетономешалка, цемент ташыйт да, короче, строительный эмелергечи. Анан кийин азыр биякта кыргыз байкелер иштейт экен. Бир сыра көрсөтүп, машиналарды көрсөтөм. Мына мисалы машиналар жапжаңы экен. Жаңы машиналар экен. Азыр айлык акысы боюнча 150 миң деп атат. Анан кийин күнүнө канчадан төлөнөт, смена кандай болот, жатаканасы, жаткан жери, тамак ашы, регистрациясы ушул жакта болот экен. Жатакана, жаткан жери да бар экен. Азыр бир сыра биякта как раз кыргыз байке иштейт экен. Ошондон бир сыра сурап, условиясы боюнча кандай, начальниктери кандай, мындайды өмүр ачып көргөн эмеспиз да. Бияка чыкмай эле бир экинчи этажга чыккандай эле го. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз байке? Жакшы рахмат. Атыңыз ким? Бир өзүңүздү бир тааныштырып коебузбу? Атым Жаныш. Жаныш, Ошо боласың, Араван районунан болот. Оштон болот экенсиз. Жумуш боюнча бир 3-4 минутталык эме сурайын дедим эле да. Сиз өзүңүз канчадан бери иштейсиз бул жакта? Бул жакта ошо 3 жылдан бери иштейм. 3 жылдан бери. Ушул заводдо. Эмес боюнча, жумуш боюнча, условия боюнча, мисалы жаткан жери, документтери, оформлениясы, айлык акысы, мен мисалы такси, мен көбүнчө такси боюнча да. Мисалы таксиде деле жүргөн байкелер бар да, категория, бияка С, кайсы категория кетет? С категория. С категория кетет. Мисалы Кыргызстанда деле айдап жүрүп, анан бияка келип таксиге отуруп калгандар да. Ошо менен такси менен азыр бияктын жумушун салыштырып, эгерде бияктыкы выгодный болсо, иштеп жүргөн опыты бар байкелер сразу эле түшүнөт болуш керек да. Ошол жөнүндө бир айтып. Келиңиз, биринчи оформлениядан баштайлы. Кандай документтер керек, анан кийин Документ боюнча ННН, СНИЛС. Мында кыскача айтканда официальный эме болот. Официальный болот. Ошондо ННН, СНИЛС, страховка керек, жана ДМС, ДМС керек. ДМС керек. Регистрацияны Өздөрү кылып берет. өздөрү кылып беришет. Базада жок болсо. Хостел коюп берет. Так, жигиттер уктуңар, эмеси регистрацияңар жок болсо, же болбосо регистрацияңар бүтсө, продление кылып туруп, ошо на основании трудовой договорго негизинде ошол регистрацияңарды продлевать этип берет. Эме боюнча, жаткан жери боюнча. Жатакана, общежитие бар. Биякта бар. Каласа хостел бар, жатат. Каласа биякта. Эки жерде бар да? Эки жерде бар. То есть могу заводдун территориясында да бар. Заводдун территориясында бар. Эми 3 мал тамагы бар. Канча деди? 340 дедиби? Күнүнө 340 сом. Күнүнө 340 сомдон. 3 мал тамагы бар экен. Так, ошондо документ боюнча официальный трудоустройство болот экенсиңер, регистрацияңар ушул жактан продление кылсаңар болот экен. Жатаканасы бар экен, 3 мал тамагы бар экен. Анан кийин жумуш боюнча, мисалы эртең менен жумушка чыктыңар, кандай болуп эсептелет мисалы? Жумуш 24 саат да бизде. Каалаган күнү выходной. Эми бир айда 2 жолу ушул дем алам. Рейс эсептелет бизде. Рейси 1450 рубльге. Анан ошо форма берет. Айлык без задержка убагында берилет. Убагында төлөнөт. Ошо рейс 1450 дедиңизби? Мисалы определенный бир объекттерге эле апарып. Ошо жакын жерлерге. Мен түшүнгөн боюнча цемент ташыйсыңар. Бетон, Бетонду апарып, жана стройка болуп аткан, үй салынып аткан жака төгүп туруп кайра келмей. Бир рейси 1450дөн. Ошондо күнүнө 4 рейс сөзсүз болот да. 4 рейс болот. 5-6 болот ашып кетсе. Сиз 3 жылдан бери иштеп атам дейсиз, мисалы айына канча чыгып атат сиздики? Айына 150-180 ошондой. 150ден өдү да. Графикке жараша. Ошондо мен түшүнгөнүм боюнча бир машинага 2 же 3 водитель эме болот, закреплен. 2 водитель. Ошондо бирөө эс алып атса, бирөө айдап турат, тем более 24 саат болуп аткандан кийинчи. 15 иштесе болот. Экөө келишип иштесе болот да бир машина. То есть бир мындай деп элестетип коелу, 2 тааныш байке деп коелу. Экөө келип бир машинага закреплен болуп, экөө смендешип иштей берсе болот. Бирөө эс алып атканда бирөө чыгып берет, Экөө келишип иштесе болот. Так, туугандар уктуңар, дагы эмне жагы боюнча форма берилет экен, тамак аш бар экен, жатаканасы бар экен, айлык убагында вообще задержка жок. Картага 15-inde аванс жүрөт, анан 28-30 айлык. Айлык түшөт. Наличка.
А мисалы ошол такыр эле акчасы жок болуп калыпчы. Мисалы бар да бизде кыргыздарчы келип баягы тамак аштан ошо эмеге зарплатадан кармап калса болобу? Жок, жаңы келгенде документин кылып берет, биякта 3 мал тамак аш берет. Берет, жатакана бар. Аванс берет, бир 10-15 күн иштегенде 15-20 мың аванс берет. В принципе, бүт бары жакшы. Мисалы таксиде деле условиясы мага деле жакты. Чем таксиде жүрүп жаңы машина. Ушу машина боюнча да айтып койдум, мен түшүнүгүм жок да. Бул машиналар каяктын машинасы, жылы кайсы? 2023 бунда 2 ай болду. Келгенне, жаңы келген. Машиналар бүт эле жаңы экен, принципе. Жаңы бүт эле. Так, туугандар, эгерде кимде опыт болсо, эң башкысы опыт керек экен да, бияка. Чоң машинаны айдап жүргөн, кичине городду билген, баягы стройка болуп аткан жерлер. Навигатор жакшы билет. Навигаторду, эми навигатор бар эле, в принципе, жакшы эле түшүнөт го. Эми главное опыт ушу машина менен иштегенди билсеңер, эң башкысы эле требование опыт экен, калган жагы бүт документация жагы, тамак ашы, жатаканасы, зарплата жагынан эч кандай задержка жок дейт. Гаиле түскөрбөйт, ошону билет жакшы. Гаиле. Силер эмеге кире албайсыңар бирок, трошканын ичине. Киремин. Пропуск менен, пропуск менен. Мексер спецтехникада. Эскизи карта керек эмес. Фортер менен телефондон келе берет. Путевка деген жок. Путевкасы бар. Путевкасы бар. Анда карта сала турган. Эскизи картада бар. Андай нерсе керек эмес да. Бул башка да. Гаята сону текшерет. Бакта гаилерде өзү отвечать этет. Бүт эмес. Кой берет сразу. Так, да, эмнесин айтпай калдым, туугандар. Эгерде азыр мен телефон номерлерин баарын эмеге калтырып коем, экрандын алдына чалып билип, сурап, опыты барлар ушу машина менен иштешип жүргөндөр сразу эле түшүнөт го дейм кандай жумуш экенинчи. Анан таксиде жумуш нестабильный, өзүңөр билесиңер. Бир күн бар, бир күн жок, бир күн чыкпай коесуң, бир күн жатып аласың. Же болбосо ошондой эле мисалы Кыргызстандан көрүп жаткан байкелер болсо, баягы экөөңөр келип, бирөөңөр бир ай иштеп, даже смендешип, отпуск алып кетип, кайра келсеңер, тем более трудовой эме официальный трудоустройство болуп атпайбы? Иш кылса туура эле түшүндүргөнгө аракет кылдым го дейм. Кызыккандар болсо. Кыргызстандан эме алса мага байланысылуу. Мен өзүм көрүп Кыргызстанда болсо, даже Кыргызстанда болсоңор байланышып келсеңер, как раз бүт документация жагы да бүтүп калат экен да. Бияка бүт оформление болуп, жаткан жериңер бар, тамак ашыңар бар, машиналардын жаңы дейт, мына байке өзү 3 жылдан бери иштеп жүрүптүр. Жаңы машиналар 2023 жылкы машиналар экен. Да, башка эчтеке деле кереги жок да дейм. Силерден эң керектүүсү, главное, желание керек иштегенге, анан опыт керек да. Ушу машина менен айдаганга, семент түшүргөнгө мен чынын айтсам, бул машина боюнча, бул жумуш боюнча опытым жок да, такси боюнча. Жакшы сен такси. Мен 4 жыл такси кылдым. Такси кылдыңыз беле? Эконун эмесине кандай экен да, салыштырмалуу? 4 жыл такси кылдым, эше нормаль болбойт да. Акчаң чогулбайт. Штраф. Клиенттер лишний сүйлөйт, ойпат. Бакта жалгыз. Спокойно. Все, туугандар, төмөндөгү номерлерге чалабыз, байланышабыз. Байкен, Жаныш Байкендин номерин жазып коем, сизге жазып койсом болобу? Баягы орусчадан кыйналгандар болсо, сизге чалып эле сурап билип, Все, хорошо, жигиттер. Жаныш Байкеге чалгыла, же бияктын начальниге чалгыла да сүйлөшкүлө.